Лейлекте жаңы долбоор башталды. Лейлек районунда 3 күндүк окутуу тренинги болуп жатат. Бул иш-чара Канада элчилигинин колдоосунун алкагында Глобалдык өзгөрүүлөр фондунун долбоорунун негизинде уюштурулууда. Долбоор Лейлек районундагы Катраң жана Тогуз булак айыл өкмөтүндө жүзөгө ашырылмакчы. Уюштуруучулардын айтымында, аялдардын потенциалын жогорулатууга багытталган долбоордун максаты жаңы мыйзамдагы 30% квотага байланыштуу. Жергиликтүү кеңештерге татыктуу кандидаттарды даярдоо, жергиликтүү бюджетке гендердик кызыкчылыктарды киргизүү болуп саналат. Долбоор 10 айга уланып, айылдык кеңештин, айыл өкмөтүнүн ыйгарым укук милдеттери, коомчулуктун орчундуу көйгөйлөрүн кантип аныктоо керек, коомдук угуулардын пайдалуулугу, жергиликтүү башкаруудагы коомчулуктун орду, гендердик анализ, чечендик чеберчилик өнөрү, эл алдында кантип сүйлөөгө үйрөтүү жана башка маселелерде атайын иш-чаралар пландаштырылган. Окууга катышкандар алгачкы окуу абдан керектүү жана пайдалуу болгондугун билдиришти. Тренинг аялдардын гендердик саясаты боюнча көп жакшы нерселерди үйрөттү мага. Аялдардын үйдө турган жеке аялдардын өзүнүн мнениясын алып чыгууну, ошого тартынбай өзүнүн айылдык кеңешке, айылдык бюджетке кандай маселелерди коюуну, элдик угууларга катышуу боюнча көп нерселерди үйрөндүм десем болот.